Азыр сиздер айтып атасыңар, бул жерде консулдар иштеп атат депчи. Менин балам 21-жылы 21-декабрда учуп кетти. 13-январда саат 8-де сүйлөштүм, ошо менен телефон өчүк болду. Ошол моментте мен балам менен 22-январга чейин сүйлөшө албай калдым. 10 күндүн ичинде. Андан кийин мен мекенчил группасында бармын. Мекенчил группасына 2 баланын сүрөтүн салдым. Бир кара курткачан бала, бир кызыл курткачан бала деп. Ошондо 2 күндүн ичинде Якутиядан таап чыкты менин баламды мигрант Дилара деген эжеке. Эже кайрат кылыңыз, балаңыз СИЗОдо отурат деп. Консулдар не кылып отурат? Красноярскийге консулуна мен телефонду ошо Динарадан алып туруп, өзүм чалдым. Тургунбек, момундай бала түштүбү сага? Десем, эже кое туруңузчу дейт. Эшекти калап отурабы Красноярскийде? Кыргыздын балдары түшүп атса, 24 сааттын ичинде маалымат алат деп атасыздар. 24 сааттын ичинде камалып жаткан бала каяктан милицияга чалмак турсун, жарандардан жардам сурамак турсун, ата-энесине үнү жетпейт экен. 2 бала. Мына менин тум балам, мен өзүм жетип алалымын. Балам Бишкектен чыгып көргөн эмес, баланы бала бузат экен да. Бир бала эле азгырып кетти, ал бала бир аялдын жалгыз баласы экен. Азыр отурат ошол жакта, 2 бала отурат. А мен болсо Тургунбекке кайрылам. Тургунбек 2 бала ачка отурат. Кийим кечеси жок отурат. Эмне жеп атат? Сен кабардар болуп атасыңбы десе, кайра келип ал котормочуга чалат. Аскат Алиев мага эмне деп жооп берди билесиздерби? Балаңыз ошол жакка барып иштептир дейт. 14 күндүн ичинде эмне кылып иштейт балам? Мен эчтеке жардам бере албайм. 228 оор статья эже. Камалыптыр, камалат. Кыргызстанда 4 индус кармалган. 4 индусту бир эле адвокат бул жерде, бир эле аябай бул Кыргызстанга таанылган бир эле адвокат коргоп отурат. А эмне үчүн биздин жарандарды, мигранттарды Россияда коргошпойт? НВДдан бар экен, консулдан бар экен. Эмне үчүн менин баламдын камалганын консул менден укту, менден. Иттен болот эткилечи. Кыргызстан болсо келип жулкулдап кийрет элем. Россиядан кантип тапчка барып берем Красноярскийге. Аякта консулубуз отурса, эже кое туруңузчу. Анан кайра Муктар байке менен сүйлөшүп атасың, тиги менен сүйлөшөт. Ал котормочунун эмеси милдети өзүнчө. Ошол жактагы мигранттарга рахмат, Красноярскийде, Якутиядагылар. Ошолор таап чыгып берди 12 күндүн ичинде. Ал мекенчил группасына салбаганда ким билет мен 2 балам эмне болот эле? Менин балам жалгыз бала. Отурганыга мына уже 1 жыл 6 ай болду. 1 жыл дегенде СИЗОго өттү, эми СИЗОдан камакка өттү. 6 ай энди отурганыга 6 ай. Кече Россиядан келдим, келатканымда баламды колдору кесилген экен, шрамдар менен көрдүм. Балам соппа-соп бар жогу бүт-бүтүн эди. Посольство турганга жардам бериңиздер. Биякта биз жаш семьялар балдары менен кыйналып атабыз аябай. 1ден 2ден көрөн 4төн балдары бар. Кайрылып кетип саламатсыздарбы? Менин балам дагы 22-январ, 22-жылы 16-майда түштү бияка келем деп атканда. Соту болду экен, мени карап аткан ошол эле дагы эң чоң балам каза болуп калды эле. Анын 4 баласы бар. Билбейм эмне кылышым. Эжеке, сабыр кылыңыз. Азыр мына жаныңызга барып туруп, биздин башкы прокуратуранын өкүлү аты жөнүн, дарегин жазып алат, колдон келген жардамдын баардыгын кылганга аракет кылабыз. Сабыр кылыңыз эжеке. Урматтуу мекендештерим, замандаштарым. Кемеге түшкөндүн жаны бир дейт. Бардыгыбыз бир доордо жашап жатабыз. Биздин аталардын, бабалардын убагында антип мигрант болуп кеткендер аз болчу. Эми айла жоктон, жыргагандан жылкычы болупму дегендей, ал жака жөн кетишкен жок. Ушу бутубузга турсак, иштесек, келип ата-энебизге жардам берсек, үй жайлуу болсок, анан бала бакырабыз, жакшы мектептерге берсек, эми жакшы ниет менен кетет экен. Бирок жакшы ниет менен кеткен менен кээ бирин ал жакта кандай тагдыр, кандай сыноо күтүп турганын эч ким билбейт. Бизге ушул боюнча абдан көп адам кайрылды. Абдан көп адам кайрылды. Же биз бул боюнча терең билбейбиз. Анткени депутат да сөйлөт, бардыгын билген адам деп. Чындыгында биз деле үйрөнүп атабыз. Кудай бетин ары кылсын, эч кимдин башына салбасын. Бирок ушул сыноону көтөрүп аткан сиздерге чоң рахмат.
депутаттар айтып эле койсо баардыгы чечиле берет деген пикир бар экен. Бул негизинен туура эмес. Айтып койсоңор эле бул жактын прокуратурасы чуркап барып тияктан алып келе калат. Бул да туура эмес. Өзүнүн жол жоболору бар. Бүгүн түшүнүк алдыңыздар окшойт. Бул жактан ген прокуратурага жазыңыздар. Тигил жактан ошол түрмөнүн камалып турган жердин администрациясына жазсын. Ошондо бир кыймыл аракет болот деген сөздү уктуңуздар. Бул бүгүнкү биз уккан маалыматтардын эң маанилүүсү ушу болду. Анткени көпчүлүгү камалгандан кийин сотулгондон кийин бул жака келсе экен деген тилек менен келип атасыздар да, туурабы? Эми бир нече ойлор бар эле. Бир сөз бар да, мен досумдан коркпойм дейт. Досум ашып барса сатып кетет дейт. Душманымдан коркпойм, душман ашып барса атып кетет дейт. Кайдыгерлерден корком, кайдыгерлер бар үчүн аткандар бар, саткандар бар дейт. Жөнөкөй адам кайдыгер болсо эч ким эмес. Эми бирөөгө зыян тиеттир, бирок мамлекеттик кызматкер катары министр, депутат, посол, консул, министрдин орун басары, милициягер кайдыгер болсо, анын кесепети зыяны көп адамдарга тиет экен. Билесиздерби? Кылып аткан ишибиз үчүн жооп бере турган учур келет. Көп адамдар бийликке барган эмес, эмнеге анткени акыретте кантип жооп берем деп ошондон корккон. Айлык алга келгенде айрым адамдар бар, айлыгынын бир бөлүгүн кайтарып берет. Эмне себептен дегенде, интернет карап калдым, кээде кечигип келдим, кээде адамдардын сөздөрүн уга албай калдым, кантип жооп берем деген адамдар ушу жогорку кеңеште иштеген. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, бул жерде келип бергениңиздерге чоң рахмат. Биз бирөөнү сындайлы, бирөөнүн аброюн тебелеп, аброй табалы деп чакырган жокпуз. Биз да жардам берели. Кыргызда бир сөз бар. Эки бакыр бир тукур деп. Бирибизге жардам берсек, билесиздер го, көз менен колдой бололу. Колго тикен кирсе көздөн жаш чыгат, көздөн жаш чыкса кол арчыйт. Өсөр элдин барлыктары бири-бири колдошот дейт, өспөс элдин балдары бири-бири кордошот дейт. Ушул жердеги азыркы биздин жыйынды онлайндан, түз эфирден көрүп атышат. Комментарийлер кетип атат. Көпчүлүгү чындыгында консулдарга, посолдорго абдан нааразы, иштебей атат деп. Айтып атпайсыздарбы, документтер жоголсо бат эле кайтарып берет, калына келтирип берет деп. Екатеринбургда бирөө жазды, 2006-жылы паспортумду жоготконмун, дагы деле жасап берелек депчи. Мен бир тараптуу болуп сындабайын, балким бир себеби бардыр. Бир урматтуу тышкы иштер министринин орун басары бир ушул багытта жакшы иштеп коюңуздарчы сураныч. Эми кечегиден бүгүн жакшы иштейли, бүгүнкүдөн эртең жакшы иштейли, болбосо кантип өнүгөбүз, кантип өсөбүз. Азыр 21-кылым бир телефонго байлап койбойлу. Туура айтып атат, көп каналдуу азыр бизге байланыша турган инструменттер керек. Бир телефон занят болсо, ошо менен 100 адам чалып атат, айда жылда бирөөнө жооп берип коюп иш алдыга кетпейт. Жолдорун табалы. Мен азыр угуп отуруп бир нече ойлор, идеялар башыма келди. Ошолорду айтып кетейин. Эмпатия деген бар да. Эмпатия деген бирөөнүн ордуна өзүңдү коюп көрмөсөң кадырын түшүнбөйсүң. Азыр апа ыйлап отурат, менин жүрөгүм кошо ыйлап отурат. Менин да апам бар. Апабызды ыйлатпайлы. Ушул апанын көз жашы үчүн ар бирибиз жооп беребиз. Ошон үчүн эжеге сабыр кылыңыз, ушул көз жашыңызды балаңыз көрбөсүн, кайраттуу болуңуз. Курманжан Даткайненин кайратын көрсөтүңүз. Тилек кылыңыз, дуа кылыңыз, биз да дуа кылалы. Балаңызга жараткан жеңилдик берсин. Соту боло эле экен, балким макталып келеттир, каяктан билебиз. Жакшы үмүт менен жашайлы. Болбосо мына телефондоруңуз жазып алды. Рахмат, ген прокуратуранын өкүлү. Ушул жерден басып барып жазып алды. Ушундай кызматкерлерибиз көп болсун, сизге чоң рахмат. Ушул өрнөктү башкалар дагы көрсүн, таркаталы. Ошон үчүн Кудай бетин нар кылсын, жок дегенде бир ойлонуп көрөлүчү. Ушунун ордуна менин балам болгондо кантет элек деп, менин бир тууган болгондо кантет элек деп. Ошондо башкачараак иштейбиз. Кудай бетин нар кылсын, ушул каргыштар менен ушул нерсе биздин башыбызга келип калбасын. Урматтуу аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, сураныч. Бул биринчи маселе. Экинчиси, көз менен көрмөй сайын көп нерсени түшүнбөйсүң. Керекпи? Кошо барып келеличи. Россиядагы бир 4-5 колонияга барып келели. Майрам болсо барып атабыз, иш чара болсо барып атабыз, чыкып барып катышып келип атабыз. Кайчын алып алып ленталарды кесип келип атабыз, бирок ушу проблема болуп аткан жерлерге барып, жер-жеринен көрүп келеличи. Ошондо балким башкача түшүнүк болор. Өздөрү менен сүйлөшөлү, ошол жердеги администрация менен сүйлөшөлү. Чечимдин башка жолдору табылар, Кудай буйрса. Издесек табасың. Акыйкатты издеген адам акыры табат. Болгон ыкылас, кайдыгер болбойлу. Аракет кылсак берекет, элибиз аны деле көрөт. Ошол жерде отуруп алып жөн эле кантип сындаганы келсин. Ушу күйгөндөн айтып атат да. Үчүнчүсү, мусапырдын батасы деп коет. Атанын батага берген, балага берген батасы сөзсүз тиет. Орозо туткан кишинин батасы тиет дейт, адилеттүү башчынын батасы тиет дейт, анан мусапырдын батасы тиет. Эгерде ошол жердеги бар мусапырчылыкта ушундай акыбалга түшүп болуп атат,
кор болгон кишинин да батасы тиет. Бир аз жардам кылып койсок, жок дегенде жылуу кабыл алып койсок, жок дегенде аракет кылып койсок, ушулардын жүрөгү жылып калса, үй бүлөңүздөргө бакыт келет, бизге дагы бакыт келет, оомат келет, береке келет. Бата деген ошондой болот. Ушул апалар жөле жүрөгү жылып калсын, жок деген аракет кылып атат, колунан келбесе дагы аракет кылып көрдү деген эле бир пикир келсин, көрөсүздөр жашоодо кандай береке болгондугун. Анан азыр бирдекени айтып кетти фирмалар жөнүндө. Бул жакта фирмалар кадимкидей эле иштеп атат, пирамидалар болуп атат. Кадимкидей эле офистерди ачып алып туруп, пирамидаларды уюштуруп атат, жанагы аферисттер. Эмнени карап атабыз, кантип билбей калып атабыз. Аягында 69-79 миллион сомдорду уурдап кетип калгандан кийин чуркап атабыз. Ошол аферистер дагы деле камалбай атат. Чет өлкөгө иштетем деп фирма ачкандардан деле ошол аферистер бар. Бир көз салып коелучу, урматтуу ички иштер министринин өкүлү. Ушул жагына бир ыраттуу иш алып баралы. Бизден эмне жардам керек? Айтыңыз, бюджетти караганда кошумча бюджет бөлүп берүүгө аракет кылалы. Депутаттардан жардам болсо айтыңыздар, биз тикебизден тик туруп беребиз. Туурабы? Нурлан мырза, Динара айым. Туурабы, Замирбек мырза? Мына бирден сурап чыгайын. Анткени жөн эле сындап кыйкыралы деп келген жокпуз. Силерди жаман көрсөтүп, өзүбүздүн кадырыбызды көтөргөндөн Кудай сактасын. Кадыр барды бир Алла Таала берет. Ошон үчүн жардам керек болсо айтыңыздар, бирок ошо окшогон аферисттерди бул жактан тамырын кыркпасаң, канча балдарыбыз ошонун айынан азапка туш болуп, апалар ыйлап атат буякта. Аталардын үй башкача, ата байкуш жүрөгү менен ыйлат экен. Ичине өтүп кетип, анан ошондон жүрөк оор менен өлгөндөр көп болуп атат. Кийинкиси, туура элчиликте кызматкерлер аз, бирок дүйнөдө бир практика бар, волонтерлор деген. Американын волонтерлору бул жакка келип бизге тил үйрөтүп кетип атат. Аларга бирөө бир тыйын төлөбөйт. Өздөрүнүн идеологиясын, маданиятын, тилин дүйнөгө таркатып атат. Ошентип аброюн, кадыр баркын күчөтүп атат. Бирок бир деген айтып коеюн. Биз да волонтерлор тарталы. Мигранттардын арасында сабаттуу балдар бар, илим билимдүү балдар бар, мекениме кызмат кылайын деген балдар бар. Бирден корочканы бериңиздер, коомдук жардамчы кылыңыздар. Керекпи? Меники болгону 10 эле жардамчы ала алат экенмин. Эгерде 50 жардамчы алганда, ошонун 30-ун Россиядан кылат болчумун, Казакстандан кылат болчумун. Ошолор элге журтка кызмат кылып бермек. Ушундай бир жолду табалы. Анан балким законго өзгөртүү киргизели, урматтуу депутаттар. Ким волонтердук кылса, мамлекеттик кызматка биринчи ошол алынсын деген. Чет өлкөлөрдө ошондой, волонтердук тарыхың болбосо сени кызматка албайт. Биярдан ак кол, көк кол, чоңдун балдары анча-мынча закон жаттагандар келип, тест менен өтүп кетип атат, эл менен иши жок алардын. А дегенде колу менен жерде жүрүп, элге журтка кызмат кылгандарды биринчи кызматка алалы. Ошондой бир мыйзамдын долбоорун даярдап көрөлүчү. Волонтердук тарыхы болсун, элге журтка акысы жок жардам бергендер болсо, ошолорду биринчи карьерасына жардам берели деген бир мыйзам болсо, волонтерлор менен иш бүтөт. Урматтуу тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, силерден суранат элем, ошо жактагылардан да волонтер топтоңуздар. Элиме, журтума жөн эле кызмат кылып берем дегендер толтура. Биринчи тизмелерди керек болсо мен берем. Анан дагы бирдеке, жүздө жылмайы болсун, тилде таттуу сөз болсун дейт. Мына азыр түз эфирден көргөндөр да урушуп талашып атат. Бирин-бир эмне мынча кордойт. Тилибизден таттуу сөз чыга берсинчи, жүздө жылмайы болсун. Жок дегенде келген жарандарды атаңды өлтүрүп, анан кызыңды уурдап келгендей болбой, мындай кабак кашты бүркөбөй жакшылап тосуп алалы. Алар жыргагандан келген жок, угуп коелу. Жок дегенде ушул нерсе керек болуп атат. Бай айтпадыбы, жылуу сөз айтсаң, жылан ийинен чыгат деген мына эжекебиз айтты. Атын эстей албай калдым. Ошон үчүн бүт дүйнөдө бар. Мен Японияда окуп келгенмин, Америкада окуп келгенмин, Польшада окуганмын, Литвада, Туркияда, бүт жерлерде бирөө жарым келсе жылмайып кабыл алган, бул алардын этикасы. Бизде эле ушул атаңа бычак сайып келгендей кабыл алабыз, милдеттүүдөй. Мен Чоңалайдан келдим десе дагы келсең эмне болуптур? Эмки жума келе бересиң. Каякта жатат, кайсыл гостиницада, кимдигинде жатат, кайсыл акчага жашап кетет, иши жок. Мен өзүм дагы президенттин аппаратында иштеп атып туруп барганмын бир министрликке. Тим эле үйрүп кабыл алган. Аны айттым, мен аппараттан келдим десем так дароо өзгөрдү. Эмне мындай 200 болобуз? Ушул элдин ак батасы менен бийликке келди эле, Кудай ушул элдин каргышына калгандан сактасын. Кийинкиси. Эми тышкы иштер министрлигин түшүнөм, жакшы, аябай сабаттуу балдар бар, бирок феномен второго поколения деген бар. Көпчүлүгү мурдагы депутаттардын балдары, министрдин балдары, чоңдордун балдары. Японияда, Кытайда тышкы иштер министрлигине иштегендер сөзсүз региондордо иштеп келиш керек, элдин турмушун көрүш керек, андан кийин гана дипломатиялык кызматка кабыл алынат. А бизде ошол жерде кабыл алынды, ошол жерде чоңойду, дүйнөнү самолеттун айнегинен көрүп таныган балдар бар, интернеттен көрүп таныган балдар бар. Анан кантип элдин журтунун акыбалын түшүнсүн. Мен эми баарын жамандаган жокмун. Абдан мыкты балдар бар, ишенип коюңуздар тышкы иштер министрлигинде. Бирок ошондойлор дагы көп. Бир законго өзгөртүү кириш керек болуп атат ушу дипломатиялык кызмат боюнча. Ким эгерде дипломатиялык карьера кылам десе, алайкоодо иштеп келсин, ат башыда иштеп келсин.
Чаткалда иштеп келсин, Тогуздороодо иштеп келсин, Казыбекке барып иштеп келсин, Бакай атага барып иштеп келсин. Элдин турмушун көргөндөн кийин, ылай кечип иштегенден кийин, анан кийин гана элдин кадырын билет. Анткени тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Ушул нерсени жолго койбосок, элдин арасынан чыкмай сайын, элдин турмушун көрмөй сайын, асмандан түшкөндөй болуп жүрө берет экенбиз. Мен көзүм менен көргөм муну. Өзүм да тышкы иштер министрлигинде иштегемин. Дагы бир маселе. Түшүндүктөрүн кылалычы. Мисалы, бараткандар дагы мыйзамды билсин, ошол окуяларды билсин, ошол катаны кайра кайталабасын. Ката кетиргендин айыбы жок, бирок бир катаны 2 жолу кетирген ушул чоң айып. Бир ийинден жыланга 2 жолу чактырбайлы. Менде бир идея пайда болду. Азыр лидер мнение деп коет. Коомдук пикирди калыптандырган жакшы уул кыздарыбыз бар. Алардын социалдык тармактагы баракчаларында миллиондогон, 100 миңдеген окурмандары бар. Ошолор менен сүйлөшөлү, роликтерди чыгарып берсин. Акжол Махмутов менен мен сүйлөшөйүн. Айсулу Тыныбековага окшогон карындаштарыбыз бар. Жана Анжелика деген карындашыбыздын көрөрмандары абдан көп экен. Биз деле бир топ адамдар анча-мынча көрсө, биз деле чыгарып берели ошолорду. Азыркы КТРК, ЛТР, 5 канал чыгарганга караганда ушул балдарын чыгарган эл окуйт, эл көрөт. Ушул багытта иштейличи, мына биздин аппарат отурат. Жогорку кеңештин аппараты, Иман Нурдун аппараты. Сүйлөшөлү, роликтер даяр болсо бергиле, пикирлерди айталы, апалардын көз жашын көрсөтөлү, балким ошол бизге сабак болот. Ошол балдардын бардыгы, Айсулу карындашыбыз да, Акжол инибиз дагы, Анжелика карындашыбыз дагы, булардын бардыгы мекенге күйгөндөр. Бардыгы түшүнөт. Өздөрү да чыгып сүйлөп берет. Керек биз семинарларды өтөлү. Бирок ушул кетирген катаны кийинкилер барып кайталабасынчы. Кыргыздын бир баласы камалса, жүрөгүң зыркырайт экен. Ансыз деле көп эл эмеспиз. Ушундай келечектеги мыкты балдарыбыздын шагын сындырып, бир жолу тебелеп албайлы. Ушул ой эске келди. Кийинкиси, азыр бир ой айтып атат, миграцияны караган структураны бирде тияка көчүрүп, бирде тияка кошуп отуруп, тарпын чыгарып бүттүк. Өзүнчө эле кылалы, колдон келген жардамды беребиз, Нурлан мырза, туурабы? Бизге келгиле структураны бекиткенди, биз өзүнчө кылып берели. Адамдар ал жака барып бир жалдырап, бул жака барып бир жалдырбай, бир адреске барып сурагандай болсун. Бүт миграцияны, тышкы миграцияны караган бир борбор болсун. Ушуга биз колдон келген укуктук базаны түзүп берели. Кийинкиси, биздин секретариаттын башчысы Ильяз мырза, ордуңуздан туруп коюңузчу. Сиздердин группаңыздар бар экен, ошол группага ошол жигитти кошолу. Кошуп алыңыздар, кабардар болуп турсун, эмне маселе болсо бизге айтып турсун. Биз өз убагында аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө кабар жеткизип туралы. Колдон келген жардамды берели. Кудай буйрса маселе чечилет. Аракет эле кылсак, берекет жараткандан. Анан, урматтуу мекендештерим, адамдын бир тили болот экен, бир жүрөгү болот экен, бир атасы болот экен, бир апасы болот экен. Биздин бир эле Ысык-Көл бар, бир эле Каруул чоку бар, бир эле Айгүл тоо бар, бир эле Сулайман тоо бар, бир эле Кыргызстан бар, башка Кыргызстан жок. Тилди кандай сактасак, жүрөктү кандай сактасак, атага апага кандай күйсөк, мекен ошондой күйөлү. Мекен деген бул тоо таштын сүрөтү эмес, мекен деген ким менен эле туу эмес, мекен деген биринчи адамдан башталат. Ошон үчүн бирибизге жок дегенде аркабыздан ак батабызды берип туралычы. Кетип аткан балдарга да ак батабызды берип туралы. Жараткан адаштырбасын, жаман кабар келбесин алардан. Ожа алып келсин, бутуна туруп келсин, үйрөнүп келсин, өсүп келсин, өнүгүп келсин деп. Ыйлабаңыздар апалар, ыйлабаңыздар. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Бул дагы сыноо. Балким ушул сыноолор менен далай күндөр кечирилип атат. Балким ушул сыноолор менен башкаларга жакшылыктын бир эшиктери ачылып атат. Сабыр кылыңыздар. Кудай кааласа колдон келгендин бардыгын жасайбыз. Мен ишенем, бүгүн келип берген аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө чоң рахмат. Мен ишенем, бардыгыңыздар мекендин уулдарысыздар, жарандарсыздар, элге журтка күйөөсүздөр. Чогуу чаран бириге турган болсок ойдон коробуз, тонтон коробуз. Кудай бизге ынтымак берсин. Ынтымак бар жерде рызык бар, ынтымак бар жерде оомат бар, ынтымак бар жерде жараткандын жардамы дагы бар. Чоң рахмат бардыгыңыздарга.